Борбордук телеканалда маданият тармагынын жаңылыктары менен күндүн темасы өз ишин улантат. Студияда Нуржан Султанбекова, саламатсыздарбы? Өлкөнүн ар кайсы аймагынан чогулган хор жамааттары буга чейин Ала Тоо аянтынын көркүн ачкан болчу. Тагыраагы 17 майда Бишкекте республикалык достук хор сынагынын гала концерти өткөн. Иш-чара Ала Тоо аянтында Улуттук тарых музейинин алдында болгон болчу. Бүгүнкү эфирдин коноктору Калый Молдобосанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын студенттик хордун жетекчиси Тимирлан Токторбаев жана Бураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайынын хордук дирижердук бөлүмүнүн окутуучусу Элмира Адракаева. Саламатсыздарбы? Биздин эфирге кош келиптирсиздер. Алгачкы эле суроом сиздерге, бул жогоруда айткан ошо Кыргызстанда өткөн хор конкурсунун алгачкы жолу өтүшү Кыргызстанда кандай болду? Баштайсың, Элмиржа. Саламатсыздарбы дагы жолу? Бул өбөлгө аябай хор жамаатында эмгектенген мугалимдерди, окуучуларды, жалпы эле Кыргызстанга да хорго күйүүчүлөргө аябай жакшы өбөлгө болду деп айтып кетсем болот. Кубандык, даярдандык, жеңишке ээ болдук акырында. Сиздердин окуу жайбы? Биздин окуу жайдагы консерваториянын аралаш хорудагы биринчи электе алдык, жеңдик деген. Ошого карата буга чейин канча убакыт даярдык көрдүңүздөр? Даярдыктар кандай болду? Негизи эле бул Кыргызстанда эмне себептен бул жыл өтүп атат, буга чейин да өтсө болот беле? Учурдан пайдаланып биз ошол биздин министерствого, жана ошо министерствого ошо Азамат Карабаевичке, Жумак Кадырбековичке жана ошо жалпы жамаатка биз ыраазычылык билдиребиз. Ушул жерден анткени болсо булар болсо аябай жакшы даярда кылышты. Ошондой эле бизге жакшы шарттар түзүп беришти. Негизи даярдыкты айтсак, биз ошол 1-2 ай мурун айтылды. Ана конкурс жарыялагандан февраль айында даярданып, ушундай өтүшөт деп даярданганда биз уже ошол аркы олуттуу бүткүл жамааттардын баары даярданып башташты. Даярдыктарды айтсак, эң жогорку сапатта болду. Анткени бул болсо акыркы биздин фестиваль, бул орусча айтканда поющий голоса, бул 2012-жылы өтүптүр да. Будан бир топ жыл мурун өттүр, ага чейин өткөрүлгөн. Ошон үчүн бул болсо мындай айтканда чоң кадам алдыга чыктады деп айтсак болот. Анткени болсо кепилдик берип атат биздин министр Азамат Карабаевич, жылдан жылга бул мындай традиция катары калып калат депчи, өткөрүп турабыз деп. Ошон үчүн даярдыктар аябай чоң болду. Министр келет, башка эмелер, мугалимдер келет. Ошондой эле болсо чоң аянтта болот деп биз дайыма мындай концерт залда көнүп калчык да. Ошон үчүн чоң аянтта болот дегенде биз аябай чоң, мындай катуу, мындай айтканда бирдиктүү жана чоң сапаттуу даярдыкка ээ болдук. Даярдык аябай жакшы болду. Ошонун негизинде анан биринчини алып кеттик деп айтсак болот. Бул жака студенттер эле катыштыбы же жалпы бардык окуучулар, мугалимдер да катыштыбы? Бул биякта критерий боюнча негизи болсо студенттердики да болду, аралаш. Ошондой эле болсо, мисалы үчүн жалпы аялдар ырдаган хор болуп ансамбль. Ушундай болду, мындай ар бир өзүнүн бир критериясы менен тандалып калды да. Негизи жободо ошо хордук конкурстун жобосунда деген бизде деген самодеятельный хорлор деген толтурат, өздүк көркөм чыгармачылык дегендер өтө көп. Алар да катышышы керек болчу. Бул жерде студенттик хорлор, орто окуу жайлардын хорлору, вуздардын хорлору мындай өзүнчө допустим, менен Караколдон хор ветеранов алып келишти. Ардагерлер хору. Баягы көнүп калганбыз да, орусча сүйлөп эмеде. Анан балдардын мектепте балдар хорлору көп да. Кыргызстан боюнча мектептер, музыкалык атайын мектептер көп. Алардын өзүнүн конкурстары бар. Алардыкы юный таланты деп аталат. Өзүнчө алар өзүнчө өткөрүшөт. Бишкекте өнүккөндө негизи Очок деген Бишкекте центр болгондо Бишкекте өнүгүп калган. Культура, маданият ушул центр деп Бишкек шаарында өнүгүп атпайбы?
ошол көбүнчө ушул конкурстан эле билсек болот да, кандай деңгээлде даярдык, кандай, себеби деген эки борбордун эки вузу окуу жай алып биринчиликти алып кетиши өзү эле айтып турат болуш керек. Себеби деген даярдык кандай экенинчи ошол министрлик эми көңүл бөлөбүз деп маданият жылын даже жарыялап, ушундай конкурсту жарыялаган, себеби аймактарда туруш керек да. Негизи эле ошо маданият тармагында ошо хордун орду кандай, негизи учурда ошо хор аткаруунун орду бааланып жатабы? Эми буга чейин Советтер Союзунда даражадан түшүп калганбыз да, хордук аткарууга. Баары эле деген, эми чындыгында айтканда оңой акча табуу деген бул жеке ырдап кетүү экен, маданияттын мугалимдери бааланбайт экен. Ата энелер деле алып келбейт бизге окуу жайга 16 жаштан кабыл алабыз да, 9 классты бүткөндөн кийинки окуучуларда ата энелер билиш керек да, эмне 4 жыл окуп туруп анан каяка барат? Баласы эмне деген, нан таап жегенге кудурети жетеби деген суроолор келет да. Ошондуктан бул деген хор жакка бербейт экенбиз, жеке ырдоо жакка, вокал жакка берет экенбиз, эстрада жакка берет экенбиз, же болбосо фольклорго берет экенбиз, себеби деген көрүп турушат да алар кандай каякта эмне деген каражат табаарынчы. Кийин баласы үй бүлөсүн багып кеткенге, өзүнүн жанын багып кеткенге ошол жактарга беришип окутушчу да. Көбүнчө мына биздин окуу жайдын эле хордук дирижерлук бөлүмүн айтып кетсек, орус улутундагы башка улуттар көп келет да, себеби деген биздин каныбызда мындай топтоп ырдоо деген анча неме балынбаган. Бирок бизде деген оп майда, бекбекей, шырылдаңдар келген да, топ болуп селкинчекти кандай топтоп ырдап дебишчи да. Ошон үчүн анча бааланбай келген. Азыр болсо министрлик мынакей жакшы өбөлгөнү баштап жогорку деңгээлге, маданиятты, деги эле маданиятты жогорку деңгээлге чыгарууга кадам таштадык да. Мисалы башка театр тармагы болобу, же ырчылар, бийчилер баягы акча таба алышат го өздөрүнүн кесиби менен. Хор жаатында негизи эле акча табуу мүмкүн эмес экен да. Хор жагында деген акча табуу мүмкүн, бирок өзүңдүн эмгегиң менен мугалим болуп эмгектенесиң. Болгон мугалим болуш мүмкүн, же кандай? Жок, мындай ушул жерден жаңылыштуу ата энелер дагы жаңылыштуу немеге кетишет да. Чечим чыгарып алышат. Себеби деген хордук бөлүмдө, биздин окуу жайдын хордук бөлүмүндө, консерваторияда андан ары улантышат, бизди бүтүп баргандар консерваторияда улантышат. Өтө ошол бөлүмдөрдүн ичинен аспапта ойногондорду, фортепианода, скрипкада ойногондорду, эми алар кичинекей чагынан келишет, алардан башкаларын айтканда биздин бөлүм өтө оор, татаал, окуш татаал. Андан кийинки кадр болуп кетиш, допустим, мугалим, мектептин мугалими, жалпы билим берүү мектебинин мугалими, музыкалык атайын мектептердин мугалими, хордун ырчысы, жеке ырчы, эстрада ырчысы, деги эле аябай немеси профессионал болгон тармактары өтө неметет да, көбүрөөк болуп кетет. Кошумча айта кетсем болот, кыздарыма айта кетели. Негизи музыкалык мектептердин баарынын эң ылдыйдан карасак, хор сабагы болсо 1-класстан 7-11 класска чейин болот да. Бул неден белгилүү? Хор тармагы болсо адамды, кичинекей баланы негизи көп жагынан тарбиялайт да. Эстетика жагынан тарбиялайт, слух, ритм, маданият жана репертуар жактан ошондой эле болсо бул беримдикке алып келет да.
хордо эч качан сен жакшы ырдайсың, мен жаман ырдайм деген андай болбойт да. Баары бириндик алып келет, баары мындай түз белгиде да бир даражада алып келишет да. Ошон үчүн хорго келген баланы болсо, өсүшүнө болсо бул аябай жагынан таасир этет, психология жагынан көп таасир этет, физиология жагынан таасир этет. Ошондой эле болсо, ден соолук жагынан мисалы үчүн бала көп, мисалы үчүн хорго бала турган музыка менен болгон бала анан кийин хорго барбай турган бала айырмасы эки башка. Анткени болсо, буну болсо аң сезими жана менен жаттоого болсо көбүрөөк күчөтүлөт да. Анан кийин болсо сиз айта кеттиңиз, ошол тыйын таба кетет деген нерсени ошого баса белгилеп кеткен. Жеңил тыйын оңой эле табыш да. Кечинде тойго чыгып, тигинде ансамбль чогулта калып, тигинде. Бирок бул убактылуу нерсе да. Негизи кыргыз культурасына, хоровой культурасына ошо көп салым кошомсуң, көп. Училищаны бүтүп туруп консерваторияга келгенден кийин, ал жетекчи бүткөндөн кийин ал болсо бир деген жамаатты, топту тарбиялай баштайт. Мисалы үчүн музыкалык жакта же училище же ошол эле консерваторияда. Анан кийин ошол жакта келген мисалы үчүн ошо ырчылар, опера ырчысы болуп алар кечи, эстрада ырчы алар келип хордо болсо көптөн таасир алышат да. Слух жана ритм жана башка нерселер алып туруп, алар деле мындай квалификациясын көтөрүп кетишет да. Бияктан да болот, бирок бул азыркы эмес, кийинки убакытта аны үзүрүн бир аздан кийин көрүшөт да. Негизи опыт алып, негизи биздин эң идеологиябыз бул профессионалдык музыкантты даярдоо. Негизи ошол да. Күнүмдүк эмес, профессионалдык. Анткени профессионал болсо, бул уже көп жылга ошо Кыргызстандын өзү бир музыкальный культурасына көп салым кошот деген ушуну идеология менен келебиз. Айтсаңыз, анан негизи биздин ошо Кыргызстандан башка мамлекеттерге ошо хор сынагына катышкандар барбы, чыгып жатабы, ошол жактан байге алып келишеби, ошол туурабы? Акыркы убакта, негизи акыркы убакта бул нерсе аябай мындай оор абалда да, абалда. Эң акыркы жолу биз 2011-жылы Актюбинский Казакстанга барып, ошондо 3-чү месттен алып келгенбиз. Бул международный конкурс болчу. Ошол биздин консерваториянын жалпы студенттик жамааты менен. Ошондо 2014-жылы же сиздер алдыңыздар да? 2014-жылы ошол Чубанов көктөмү деген фестиваль өтөт, чоң фестиваль, ар кыл тармакта өтөт да. Там инструменталисттер бар, фольклор бар, хорго дагы алар. Казакстан негизи эле маданиятка көңүл бөлүшөт эмеспи? Ошол биздин билгенибизде ошол 2011-жылы консерватория айтып кетти. Ушул 3 жылда бир кылат экен да алар хоровой конкурстучу. Ошондуктан биз деген 2014-жылы Күреңкеев атындагы музыка окуу жайынын баягы ал кезде каражат деген маселеси, жол маселеси деген хорду алып барганга эме болбой калган. Ошондуктан вокалдык ансамбль. Мен негизи ошо окуу жайда вокалдык ансамбльди алып барам да. Ошол вокалдык ансамбль кыздар тобу да. Эми кичинекей хор деп койсо болот ал. Ошол 9 адамдан турган вокалдык ансамбльди Актөбө шаарына, ошо Жубанов көктөмү конкурсунан фестиваль, международный фестиваль. Россиядан келишет, ошо СНГ өлкөлөрү келишет да ал жерге. Ошол жерден да биринчиликти алып келгенбиз да. Анан азыркы муундун, азыркы замандын жаштарынын негизи эле хорго болгон кызыгуусу, музыкага болгон кызыгуусу кандай? Кайсы музыкалык мектептерде, ошол эле окуу жайларда, консерваторияда ошо хорго кызыгып окуган жаштардын саны көбүрөөк? Негизи статистика боюнча айтсак, мисалы 1-класска музыкалык мектепке мисалы 80 бала болсо, ошондон көбүнчөсү эле ата-энелер негизи эле хорго берет. Анткени бунун таасири өтө көп да. Ошо бүткөнгө чейин. Негизи хорго кызыгуу көп эле. Бул биз мисалы буну болсо биз аябай чоң өнүктүрүп өсүш керекпиз да. Анткени буну көп деген пайда. Мындай айтканда, кыскача айтканда, бунун зыяны жок. Таптаркы зыяны жок. Наоборот, көп нерсеге алып келет да. Баланы көп табет. Психика жагынан да тарбиялайт, орусча айтканда душевный жагынан тарбиялайт, жана башка нерсеге көп таасир этет. Ошол эле училищеде, колледжде, университетте, консерваторияда дайыма коллективдер негизи көп болуп турчу. Бирок тилекке каршы азыркы убакта ошол кандай бир себептерден ошонун саны болсо, мисалы консерватория же училище азайып баратат да. Бул эми көп шартка байланыштуу деп айтсак болот да. Кызыгуу бар, бирок азайып баратканын белгиси болот да. Ошол эле сиз жана айтып кеткен конкурс өткөрбөй калбайбы? Эгерде ушундай азыркыдай
өткөндө конкурста өтүп, уже международный немеге сахнага чыга турган болсо, же фестиваль чоң кыла турган, жагы кошуна мамлекетте чакыра турган болсо, бул деле мындай айтканда, орусча айтканда мотивацияга көп алып келет деп ойлойм да. Сиз жогоруда айтып калбадыңызбы, биз деген профессионалдуу музыканттар даярдайбыз, күнүмдүк эмес депчи, бирок азыр деген көп эле жаштар студияга барып алып эле, күнүмдүк студияга барып алып өздөрүнүн музыкасын жаздырып, ошол жакта жаздырып чыкпайбы? Анан ошолор дагы бир кандайдыр бир музыканын сапатын начарлатышы мүмкүнбү? Туура айтасыз. Ушул жакта мен өзүмдүн ой пикиримди айта кетейин. Бул убактылуу нерсе сапаты азайган сайын элге да биз сапатсыз мындай музыканы тартуулоого алып келип атат да. Бара-бара ушул азайган сайын болсо, бийик деңгээлде профессионалдык музыка нерсе болсо, бул калып калат дагы, элдер ойлоп баштайт, ушул мындай туура маалымат турбай деп ойлой беришет да. Бирок ошол убакта башка мамлекеттерден келе турган конкурс, фестиваль өтүп атат, ошондо биздин деңгээл бүтө ылдый болуп калат, ал уже кеч болуп калат да. Ошон үчүн профессионалдык жакты дайыма көп басым кылып, ошол министерствонун деңгээлинде дайыма көтөрүп туруп, биз ошого аракет кылыш керекпиз да. Ушуну ылдыйдатпаш керекпиз деп ойлойм да. Азыр эми көп эле ушул чаралар көрүлүп атпайбы, маселен фонограмманы алып ташташ. Фонограмманы алып таштаса, баягы деген сапаттуу ырчылар чыга баштайт, өзүнүн үнү менен ырдаган ырчылар чыга баштайт, өзүнүн үнү баягы фонограмманын эми техника деген техника да, тиягын тартып, биягын тартып, наложение кылып туруп эле баягы бул аябай сапаты жогору музыкант экен, аябай сапаты жогору ырчы экен, унисон экен деген баа беришет да. Бирок эми Кудайга шүгүр, биздин эл деле көзү ачылып келатат, баягы мына өзү жанагы эле тойлорго чакырганда деле өзү ырдайт, плюсу жок ырдайт. Бул деген аккордеонду өзү тартып ырдайт, ошол адамдар чакырып калышпадыбы? Ошол адамдар баалуу болуп калды. Бул деген кичине болсо деле неме кадам болуш керек жакшы сапат жакка. Негизи музыкалык окуу жайларга ошо балдарды, окуучуларды кабыл алуу үчүн негизи кандай талаптар керек болот? Ошол эле коргоолуу талаптар. Мен айтып кетейин, баскыч боюнча айталык. Биздин окуу жайдын талабын айтсак, өтө таланттуу балдар келишет. Алар таланттардын ичинде таланттарды тандап алабыз. Кароосуна аябай реалдуу жана кандай десем, орусча айтканда неме конкурс менен, чоң конкурс менен өтүшөт. Аяктында жакшыларын, таланттууларын тандап алабыз. Жетиштүү балдар келет да, ошол жерден тандачууга жетиштүү абитуриент келет дегендей. Биринчиден алардын деген угуу сезим, слух деп коет, угуу сезими, анан память. Память деген бул эске тутуу сезими. Жөн эле память эмес, мындай музыкалык эске тутуусун, андан кийин үнүн, биздин отделенияга үнүн, кандай тембри бар, себеби деген тембри бар, бирок деген сөздү жана корчавый деп коет го орустар, демеси логопед менен иштей турган дефекти болсо немесинде, тилинде, андай балдар уже жарабай калат. Ошол жагын негизи ошол талаптар менен өтүшөт. Андан башка дагы атайын инструменттерге, допустим, фортепиано деген инструментке, скрипка, үйлөмө аспаптарга, гитара деги эле инструменттердин баарына музыкалык мектепти бүтүп келген балдарга көбүнчө шанс берилет да. Себеби деген алар 7 жыл музыкалык образование алганда, аларда билим бар, музыканын нотаны билишет, музыкалык чөйрөгө уже кирген балдар болот да. Анан негизи эле ошо сапаттуу музыканы, сапаттуу ырды чыгарыш үчүн баягы сапаттуу аспаптар керек эмеспи? Анан Кыргызстандагы ошо музыкалык аспаптардын
жетишсиздиги, жетиштүүбү ошол нерсе? Бизде негизи канчалык деңгээлде музыкалык аспаптар бар? Ошол эле консерваторияда болобу, окуу жайларда болобу, же биздин филармониядабы бардык ошо музыкалык аспаптар жетиштүүбү негизи эле? Анан алардын баасы канча? Ошол сиз деген аябай көйгөй теманы баштадыңыз. Бул оорулуу тема, көйгөй, аябай курч көйгөй да, музыкалык. Себеби дегенде материалдык база деген каралбай келген. Окуу жайлардын баарында эле ушул көйгөй. Музыкалык педагогикалык окуу жайда аласызбы, Бейшеналиев атындагы искусство университетин аласызбы, Малдабасаров атындагы консерваторияны аласызбы? Ар биринде ушул көйгөй бар. Себеби деген мындай комустардын, например, баалары 15 миңден жогору, аларды ата-энелер өзлөрү алууга чамасы жетет, акчаны чогултса да, 1 жыл чогулта, канча жыл чогултса да, 4 жыл окуп бүткөнгө чейин мындай сапаты жогору комусту алып берип койсо болот. Фортепиано деген пианино бөлүмүндөгү колдонуучу рояль, пианино деген инструменттерди алып берүүгө шарты келбейт болуш керек эми. Аябай бизнесмендер баштап кетейин. Биздин мисалы үчүн музыкалык ошо Атайын музыкалык интернат Мукаш Абдыраев атында музыкалык мектеп бар. Ошол жактан баштасак, мисалы үчүн азыркы убакта ошол илгерки эле, эски эле болгон фортепианолор азыркы алар өз олдунча неме кылышат да, даярданышат да. Ошолордун акыбалы өтө начар да. Мындай тилекке каршы начар болуп баратат негизичи. Инструментте кээ бир жерлерде мисалы ата-энелер өзүрү чогултуп, же бир директорлор, же жетекчилер болсо фондторго кайрылышып, аракет кылып мындай көрүп келатышат, болгончо аракет кылып келатышат да. Бирок ушуну болсо мисалы үчүн министерство же мамлекет катары бир мындай жаңылап берсе, бул деле көп калат эле да. Анткени болсо мисалы үчүн бир инструмент алгандан кийин бул 2-3 жыл эмес, бул жакшы колдонсо, аны ал көп жылга кетет. Анан бул экинчи маселе, мисалы үчүн улут, мисалы биздин консерваторияда же правительственный бир мамлекет неме бир концерт боло турган болсо, же шос боло турган болсо, ошондо мисалы үчүн эски рояльди чыгара турган болсо, бул уят болуп калат да. Же оркестрдин президенттин ажоолорунун алдына чыга турган болсо, ошол оркестрдин да бир неме аспаптарды жаңылап туруш керек да. Окуу жайлардачы акыркы жолу музыкалык аспаптар качан алынган? Негизи эле жаңыланды беле жакынкы арада? Кээрлеринки биз улуп жүрөбүз, кээрлерин жаңыланып, анткени ошол эле жетекчилер фондторго кайтылышат экен, кээрлер жаңыртып, дебе жагандай реставрация сыяктуу деген сөздөрдү колдонуп жасап келатышат, бирок мындай жалпы мындай орусча айтканда обновление бул тилекке каршы көптөн бери боло элек да. Ошол жака бир көз койсо да. Музыкалык инструмент десе эле баягы бул бир деле инструмент экен деп ойлоп калышат да. Анан мен өзүмдүн окуу жайым жөнүндө айтып кетейин. 30 класс болсо 30 класска 30 пианино керек. Себеби деген бул 7 бөлүмдө окугандардын баары доступ болуш керек да. Себеби деген пианино общее жалпы фортепиано деген сабакты өтпөсө музыкант сапаттуу музыкант кандай албай. Себеби ошо жалпы фортепиано нотаны үйрөнөт, ойнойт ошондо. Ар бир класска бирден пианино керек. Анан чоң залга концертный кичи зал бар, аяка 2 концертный рояль керек. Чоң залга 2 концертный рояль керек. Жок эле дегенде. Рояльдардын баасы 70 миң доллардан өйдө кетет да. Сапаттуу Ямахалары. Менин боюнча биздин окуу жайда пианинолор жаңырылган эмес. Ушу канча мен 30 жыл иштедим, 30 жылдан бери мен иштеген практикамда бир гана рояль алганга эме фонд жардам берип Ямахадан кичинекей рояль алганбыз концерттик. Канча миң доллар? Ошо баасын точно айта албайм. Дүйнөлүк эмеде айтылат экен да, эң жакшы рояль 150 миң долларды түзөт. Бирок анын бири дагы Кыргызстанда жок. Коңшу мамлекет Казакстанда 14-15 түрү бар депчи. 14-15 штуктан бар, а бизде бирөө да жок деп.
Мисалы Мына үчүн бизде консерватория ачылганда, ачылганда, анан кийин ошол кичинеден жаңыраган Роза Отунбаева бир жолу ошо неме акча выделили биздин консерваторияда ремонт жасаган, ошондо инструменттерди алынган, ошондо рояльдар Ямахадан келишкен. Мисалы үчүн Астанага биздин ошо биз көп студенттер Астанага, Алматыга көп неме барышат конкурстаргачы. Ошондо пианисттер бар айтып келишкенде Астана операсында мисалы үчүн 5 рояль бар экен. 5 рояль бар экен. Ошонун экөө ак бир экен. эле залда. Міне, бірле. Экөө ак экен, Ямаха экен, баксын сураса 25 000 доллардан өйдө экен. Бул бирле мекеме, бул Астана опера эле. Андан тышкары канча алар музыкальный колледждер бар, училищалар бар, консерваториялар бар, башка театрлар бар. Баарында инструменттери жайгашкан. Ташкент консерваториясын айтсак, мисалы үчүн, алардын болсо рояль 30 же 25 000 доллар рояль, алар фойеде эле турат да. Киребеште фойеде эле турат. Кирип келгенде алардын консерваториясы укмуш кооз да. Кирип келсең рояль турат да. Ар бир классында ошол инструмент болобу, ошол эле немелер, эмеректер болобу, баары ошол неме шарттарма түзүлгөн, окуп, аны өзүңүз апатыңыз жоңорлот деген да. Ал эми биздин концерттик залдардагычы, мисалы филармонияда, ал жактагы Алар бар, бирок аларда жаңалатыш керек да. Ал көп темир жаңалайлык да, алардын алардын баардыгы. баасы канча? Алардыкы деле арзан болсо. Алардыкы деле кымбат го деп ойлойм да, биздикилерде. Ооба. Чоң рахмат сиздерге, биздин бүгүнкү эфирге келип бергениңиздерге, алдыдагы иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз биз Кыргызстандагы маданият тармагынын акыркы жаңылыктары, музыка, хор тууралуу маек курдук. Бүгүнкү эфирден коноктору Калымолдо Басанов атындагы Кыргыз Улуттук консерваториясынын студенттик хордун жетекчиси Темирлан Токторбаев жана Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайдын хордук дирижерлук бөлүмүнүн окутуучусу Элмира Адракеева болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Борбордук телеканалда социалдык тармактардан YouTube, Facebook, Instagram жана TikTok баракчаларынан да көрүп, өлкөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктарды окусаңыздар болот. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова болдум. Саламатта калыңыздар.